Шайлоо босогосун 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй партия лидерлери буга даяр эмес. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңеште президент Сооронбай Жээнбеков депутаттарга кайрылуусунда билдирди. Мына азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикерлер айтылып жатат. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки көчкөрдүн башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар бирлештирүү биздин бирлештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн азыр эртерээк кыларын, эртерээк болоорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдалар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутатты терең талкуудан өткөрүп, жет өлчөп биркизет деп ойлойм. Депутат Мирлан Жээнчороев пайыздык босогону төмөндөтсөк саясий элитанын жаңылануусуна шарт түзмөк деп эсептейт. Шайлоо босогосун төмөндөтүү боюнча биз 5 депутат менен демилге көтөргөнбүз. Ал мыйзам долбоору жазылып декабрдын башында Жогорку Кеңештин кароосуна кеткен. Комитеттин жакын карада Жогорку Кеңештин комитетинин кароосуна кирет деп төрагасы айтып атат. Комитеттин биз шайлоо босогосун 9%дан 5%га чейин төмөндөтүү боюнча демилген көтөргөнбүз. Ошон үчүн мен ойлойм 5%дык босого бул көптөгөн саясий күчтөргө, саясий партияларга, жаңы саясий партияларга жакшы бир жардам болот. Бүгүн жаңы вице-премьер-министрлер Эркин Асрандиев менен Акрам Мадумаров, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министри болуп дайындалган Замирбек Аскаров Жогорку Кеңештин жыйынында ант беришти. Мен Асрандиев Эркин Шамшудинович Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин кызматына киришип атып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Ант берүү мааниси бийик сөздөрдү жөн гана окуп коюу эмес, мыйзамдын абийирдин алдында өзүнө жоопкерчиликти алуу. Анттарды бекем кармагыла, бекем сактагыла, көкөрөңөрдү кармагыла. Өзүн берген антын бузган адамдардын тагдыры кандай болгонун баардыгына билесиңер. Антка бекем болуп, элибизге, мамлекетибизге ак таза кызмат кылып бергиле. Силерге жана жалпы өкмөткө ийгиликтерди каалайм. Орун алмаштырып ант берүү менен убакыт өткөрбөй өкмөт башчы командасынын 80% алмашкандан кийин эле кызматын бошотушу керек болчу. Себеби экономикадагы өсүштүн жылбаганы, президент айткан иштердин чабал аткарылышынын дагы жоопкерчилиги бар дейт Мирлан Жээнчороев. Бир эле моралдык эмес, жалпы экономикалык саясий акыбалга жана ушул өкмөттүн 80 ашык пайыз өзгөрүшүнө өзүнүн моралдык укугуна ээ болсо, мурун эле отставкага кетишкен эле мүмкүн. Бир да күн күтпөй. Анткени командасын барды жаңыргандан кийин анын толук менин командам бар, менин толук өкмөтүм бар дегенге мындай укугу жок деп ойлойм да. Экономикалык жана чарба иштеринде алдыга жылыш жакшы болгон жок, бирок бизге баарынан туруктуулук керек. Өкмөт башчыны алмаштыруунун кажети жок. Анын командасы быйылкы шайлоону туруктуу өткөрүп бергенге шарт түзсүн дейт айрым депутаттар. Шайлоого жакындап калды, мына жыл аягы болуп атат. Мына жылдын аягында эмес, даже ушул создун аягында
парламенттагы мөөнөтү бүтөт, ошол эле мезгилде өкмөттүн дагы мөөнөтү бүтөт да. Азыр ошондой мындай темп болуп атат. Азыр алмаштыргандан бир жаңы өкмөт келип деле дагы бир чоң мындай жакшы нерселерди жасап алдыга жылып кетет дегенден алысыраак болуп, өкмөттү быйылкы саясий кырдаалды курчутпай ушул өкмөт шайлоону жакшылап өткөзүп берсе деген мындай жакшы тилектер эле болуп атат. Өлкөнүн бүтүндүгүн каалабагандар, коррупциянын туу башында тургандар азыркы жүрүп жаткан реформаларга ачык эле чабуулга чыгышты. Эл менен бийликтин ажырымына жол бербөөнү, коомдогу биримдикти сактоону, улуттар аралык ынтымакты, өлкөдөгү тынчтыкты коргоо баарынан бийик. Бул баалуулуктарды бекем сактоо керектигин аксы окуяларынын, март жана апрель революцияларынын сабактары айтып турат, дейт президент Сооронбай Жээнбеков. Ар бир жаран жагымдуу, терең билим ала турган чөйрөдө, бекем ден соолукта, татыктуу маян алып жумушта, алган жумушта сый-урматка бөлөнүп жашоосуна шарт түзөлү. Урпактарыбыз кыргызстандык болгону менен сыймыктанып жашоос үчүн бардык күч аракетибизди жумшайлы. Баарыбыздын түпкү максатыбыз бирөө гана: Кыргызстанды күчтүү, өнүккөн мамлекет кылуу. Өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Элибизде ар дайым аманчылык, жерибизде дайыма тынчтык болсун. Рахмат сиздерге, көңүл бурганыңыздарга. Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө 2024 жылга чейин аткарылчу иштердин программасы иштеп жатат. Коррупцияны ооздуктап, кылмыштуулукту жоюу, сот системасында адилеттикти орнотуу, турмушта санарепти кеңири колдонгон коомду, жаңы технологияларга негизделген экономиканы түптөө негизги максат экендигин президент баса белгиледи. Айжигит Матраимов, Вадим Жумабаев, 7 канал, Бишкек.